Жер талашкан коңшулардын чуулгандуу окуясы. Ош шаарындагы Анар Кичи районундагы номер 1 көп кабаттуу үйдөн баштап 10 көп кабаттуу үйдүн алдында ички унаа жолу өткөн. Тар жолдон адам өтүүгө ыңгайлуу шарт жок болуп, тикендүү дарактар жол боюна чейин чыгып, айрым тургундар чакан соода түйүндөрүн жол боюна орноткон. Мындан улам жашоочулардын атынан Сардалбек Батырбеков кароосуз жайды аянтчагылуу демилгесин көтөргөн. Бирок анын демилгеси көпчүлүк адамга жакпай, коркутууга кабылгандыгын айтат. Каналында камактар турат. Мына эгип койгон бак дарактардын ээлери чыгып, бизге угроза көргөзүп атат. Ошон үчүн участковый милиционерди күнүгө айтам, кел, биз ишти баштайлы. Бизди уруп атат, бизге угроза көргөзүп атат деп мен күнүгө кайрылуу жасам. Азыр мына шаар эле чалгам эле, кел бизге экскаваторубуз бар, азыр май куйганы кетти. Biz ana daraqtарды buza başlayan olsa, yaşauşçular bizge men ekкен daraqtın niçin aldırıp atasın деп атат. Учурда Анар Кичи районунун тургундары узундугу 1 чакырым 200 метрде түзгөн жолдун боюн өздөрү эле каражат топтоп, тикендүү дарактарды алып, техниканын жардамы менен жолду тегиздөөгө киришкен. Бирок соода түйүн орноткондор жөө адам басууга ылайыкталган жердин болушун каалабайт. Ал эми айрым коңшулары Сардалбек мырзанын баштаган ишин көп жактырбай, ачууга да алдырышты. Алар мындай иште чогуу чара чечсек жакшы болмок дешет. Просто мне обидно, мына уже гравий засыпали, барбар су басат. Су басат бетон. Ким силерге берген шуну рухсат? Ооба, деп айтып берсем, бул жерде азыр ким чакырды силерди? Бул элдер чакырды. Интересно, а мы не люди, что ли, да? А сиздин пикириңиз? А мен айтпайбы? Жок, сизден интервью алайын деп атпаймынбы ошон үчүн? Я сейчас заявлю в милицию. Жергиликтүү тургундар шаардагы тийиштүү кызматтардан көп кабаттуу үйдүн алдында жөө адам басууга ылайыкталган жерди пайдалануу үчүн уруксат сурашкан. Мындан тышкары тротуардан ашкан жерди көрктөндүрүүнү да сунуш кылган. Эми ушу азыркы проект аябай жакшы болуп атат. Мына чириген кемпиргенектерди жок кылып, мусорлорду жок кылып, силерге бир аллея жаш балдар ойной турган немелерди кылып берсе. 10 күндүн алдында көлмөк болуп, жамгыр жааса эле көлмөк болуп, адамдар наркы жака берки жака өтө албайчу да. Машина келгенде адамдар өтө албайт, адамдар өтө алса машина өтө албайт. Сноска кетип турган нерселер бар экен, ошолорду алдыруу өтө немеге жатат. Элдер менен уруш талаш болуп атат. Ошолор алдырыш өтө кыйын болуп атат. Ошолдон эми участковыйлар келип жардам берип атышат. Аймак кеңеш дагы азыр убактылуу жок экен, иштебей атат экен, ошого алыш өтө кыйын болуп атат. Анар Кичи районунун тургундары тротуар болуучу жолду өздөрү кеңейтүүнү колго алып, ишке ашырып баштады. Учурда дагы 5-6 соода күркөйлөрү калган. Жакынкы күндөрү алар да алынаарын жергиликтүүлөр айтат. Тургундар 2019-жылы Ош шаардык мэриясы тазаланган жерди көрктөндүрүп берсе деп суранышат. Адыл Акжолулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар.